Assalamu alaikum. Машина кеш каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Кутман күнүңүздөр менен. Азыр сиздерге тартуулай турган бул видео навиасасында унааларды камтыйт. Бул жакта жылы жаңы модельдеги абалы жакшы унаалар турат көбүнчө. Бирок баасы дагы ошого салыштырмалуу кымбатыраак. Биз Ош шаарында Жапалак унаа базарынан сиздерге көрсөтүүдөбүз. Бүгүн 25 июль 2021 жыл. Күн аябай ысык болууда, 38 градусту көрсөтүп атат азыр учурда. Мо Ravon R3төн баштайлы. 2017, объему 1.5, коробка механика. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар. Кондиционер печка, 4 айнектен электро көтөргүчтө. Баасы 600 канча дедиңер эле? 650 миң. Айтмакчы, ачык эле экен. 4 айнектен электро көтөргүчтө. Honda Jazz комментарийде аз мен тунугу жасап атканда окуймун сөзсүз түрдө. Ошон үчүн жазыңыздар өз сунушуңуздарды, сурооңуздарды. Мындай реалдуу комменттерге сөз маани беребиз. Ошондо Honda Jazz'дарды дагы сурагандар көп эле. Тартабыз Кудай буйрса. 2005, кыймылдаткыч көлөмү 1.4, коробка механика. Алдыңкы айнектер электро көтөрүштө, блокировкалар менен, мультируль, климаты авто функциясы менен, бир зоналуу, электро күзгүлөр, корректировка фар, фаркоп дагы бар экен. 450 миң сом деп атат айтылыш баасы. Дагы бир Honda Jazz, туманниктер бар, жаба бамперлеринде. 2008 коробка вариатор, кыймылдаткыч көлөмү 1.4. Рестайлинг светодиодтуу стоп оптикалары. Арканкада. Алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө, бул дагы электро климатта. Бир зоналуу мультируль. Баасы 560 миң сом деп атат. Mercedes-Benz E-класс, 212 кузов. Эки миң 10, объему 1.8, коробка автомат. Кондиционер жандырып алып, эсип отурат. Айтылыш баасы $11 миң. Да бир Mercedes-Benz E-класс, 212 кузов. Бул рестайлинг. Мына оптикалары өзгөргөн. Эки миң 14, кыймылдаткыч көлөмү 2.2, коробка автомат, дизель. Есім байланыш номері 555 420 200. Өзбекстанды көрүүчүлөрүбүз көпчүлүгүнүн суроолору ушул Кыргызстандан Өзбекстанга алып өтсө болобу деген. Ушундай Өзбекстанга алып кетип атышкандар дагы бар. Ишеним каты аркылуу айдап жүрсөңүз боло бериш керек. Айтмакчы, баасы $20 миң деп атты Mercedes-Benz. Honda Civic. Эки миң 8, объему 2. Антизанос, мультируль, круиз контролю менен, климаты авто функциясы менен, бир зоналуу,
Отырғыштарында жылыту системасы бар, 3 режимде. Қара кожа. Айтмақшы, люктағы бар екен. Айтылыш бағасы $8,500. Daha bir ушул адамға қараштуына Honda Jazz. Бұл да жаба бамперлерінде туманиктер бар. Өзінің оригинал қойылған дистерінде 4 дөңгелек жайқы, протекторлары жақсы. Үзгілерінде повторитель поворота. Комплектациясы, бұл да максималды комплектацияда екен. 4 айнектен электро көтерішті. Бұл блокировкалар менен, ролі кожаный, мульти, бұл жағында 7 жылдамдықта имитацияға котору, ошол вариаторы коробкасын. Күзгілерін бая складываниясы электро, жана регулировкасы дағы бар. Климат автофункциясы менен бір зоналу. Пробеги қанша болып қалған? Пробеги 102.000. Бағасы $8,200. Lexus IS 250. Parktronik датчиктері. F-Sport. Камера. Parktroniктер бұл жақта дағы. 3 режимде память сидений. Так, отырғыштары перфорированный екен, ова, перфорированный, электроприводта. Старт-стоп. Пробеги 81.400 километр. Болды, тартауыз анда. Бұның басы $22,000. Бұл так, Chevrolet Spark екен, Spark 2. Кореядан 2016 свежий перегон деп жазып қойған, $6,700. Парктрониктер, камера барбы? Көрсетіп қоялы, бар екен. Заводской. Антизанос, кожаный руль, мультифункциялар менен, кондиционер печка, коробка автомат, подогрев сидений, алдыңғы отырғыштарында. Штатный өзінің мониторы. Ана мынау, Мерс? Mercedes-Benz E-класс 212 кузов. Рестайлинг. Светодиодды оптикалар. Бұл жағында линзалар екен. Ушу Мерстердің маға повторитель повороталар айва жағат. Үзгілерінде жақшынақай дизайнды шығарышат. Электроприводта перфорация жоқ отырушында. Так, мультироль, монитор. Шу Мерседесте білбем чоңырақ жуым болып чарп ойса жақшы болмау әлі. Монитор өтелек ішінеке. Люк бар. Басы қанша болып қалды бұлдық ошында? $27,000. Так. Малымат қағазын көрсетейін. Honda CR-V 5. $2018, объемы 1.5 турбо, $27,000. Перфорация бар, вентиляциясы бар екен анда отырғыштарында. Ем бұнқы монитор қарасаңыз жақшынақай, чоң жүйімдағы. Климаты 110-алы оқшайды. Мультироль, круиз-контроль, подогрев менен, екі режимдегі память сидений,
Авторучник, эко режимге котору. Жақсы. Маалымат катары көрсөтүп кое берейин. Chevrolet Cruze 2-муундағы 2017 ээси тамактанганы кетиптир, ошол маалымат кагазын алып койгон экен. Баасы канчалык? $13,000, Kia Rio жаңы 2021 чыгарылган. Мына так, светодиоддуу оптикалар бул дагы. Кыймылдаткычтын көлөмү 1.6 $18,000. Россияда чыгарылган. Бесключевой доступ бар. Мына култаны экен. Монитор, коробка автомат, руль жылытуу системасы кожаный экен. Круиз контролю менен кошо. Так, парктрониктерди өчүрүп жандыруу, отуруштардын жылытуу системасы, шамал менен кошо окшойт, перфорация бар экен. Жакшы, антизанос, контроль давления шин. Жакшы, корректировка бар. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр дагы азыр ушул видеодон көрүп атасыздар. Жаңы келген, свежий келген, мындай башкача маркадагы модельде унаалар көп чыгып атат бул аптада. Ошонун катарында мына алдыңыздарда ушул уна Land Rover Discovery Sport 2015. Объемы канча экен? 2.2. Дизельби? Турбо дизель экен. HSE Luxury. Парктрониктер, камера. 360 градуска бар экен. Бар окшойт, бар экен камера. Так. Салон көрсөтөйүн. 3 режимде память сидений. Meridian фирмасынан акустикалары. Отургучтарына аябай сонун жакшынакай көрүнөт. Сиздерге кандай көрүнүп атат билбейм. Перфорациясы менен электроприводто, круиз контроль, адаптивдүү эмес, мультируль, пробеги 83,211 км. Климаты ушундай, могу цифровой. 2 зоналы болуш керек, минималдуу. Коробкасы да бул жагынан башкарылат окшойт. Ушул джойстик аркылуу которулабы. Ручник электро. Старт, стоп. Жакшы, могулар дагы жумшак пластика окшойт, же кожабы. Булар да жумшак пластика экен. Жанын көрүнүшү. Машина чындыгында жакшынакай. Так, эми маалымат кагазын сиздерге көрсөттүм бекен. Көрсөткөм ооба. Баасы $26,000 дедиңизби? $26,000 деп атат. Дагы бир жаңы уна, өзгөчө уналардан да. Жаңы деп эми өзгөчөрак. Porsche Cayenne Россия транзит номеринде келген. 2007, кыймылдаткычтын көлөмү 4.8. Сүтөлү. Так, салон көрсөтө кетейин, Мыналар дагы кожа болуш керек, кожа экен. Бул жагы под дерево. Электроприводта 3 режимде памяти бар. Кожаный руль, мынандай деревянный ставкалар менен кошо. Норма, комфорт. Бул эми баягы подвескалар экен,
ошолорду которуу бул комфорт жумшагыраак кетет, норма жөнөкөй, спорт кичине жесткийраак болот, бирок машина мындай жакшы более-менее управляемый болот деген да. Сөзү жакшы, мындай бай ичи жакшынакай көрүнөт. Айтылыш баасы $10.000, Toyota RAV4 2014, объемы 2.5. Коробка автомат. $22.000 беле? $21.000. Honda Accord 2019, объемы 2, $17.000. Машина кез каналы. Коробка автомат. Жо, бул Honda Civic. Мына жабык. Контроль полосы, круиз контроль, так, антизанос, система предупреждения аварийной ситуации, климаты бирзоналуу. Жакшы бирок. Lexus RX 350. $2007, объемы 3.5, $12.500. Салону кара түстө оформление болгон. Toyota Camry 55 кузов. Camry тартпадым дебедиңиздер, мүмкүн болсо тарткан аракет жасайбыз сөзсүз түрдө. 2016 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 3.5. Коробка автомат, максималдуу комплектацияда. $22.000 деп атат. Мындай урматтуу көрүүчүлөр, ушу менен навесасында видеолорубузду жыйынтыктайбыз. Оюмда ушул сиздерге кызык болду деп ошондой эсептеймин. Ошондо кошулсаңыздар, сөзсүз түрдө лайк басып, комментарийге ушундай видеолор жакты, дагы да ушундай кандай оюңуздар бар болсо, сунушуңуздар бар болсо, ошону да жазыңыздар, суроолоруңуздарды жазыңыздар. Биз сөзсүз түрдө жакшы калтырылган комментарийге сөз маани беребиз. Башка видеолорубузда көрүңүздөр бүгүнкү тартуулар.